Саламатсызбы, урматтуу президент мырза. IT Hub Технопарк борборун расмий ачуу үчүн атайын кодду терип старт берүүңүздү суранабыз. Өзүңүздөн чыккан робот, өзүңүздөн чыгып аткан, өзүңүздөн. Bu da altın alıp startta tutakta. Қазақстанда иштеп аткан кызы, анан биз Қазақстандан тауып, Кыргызстанга алып келип, мен анан ушу жетекчи болобуз. Мен айтып бер. Канча жыл болду Казакстанда иштеп? Казакстанда 17 жыл иштедим. 2006-жылы, 2020 Жарым өмүрүбүз Казакстанда өтүп турду. Ооба, ошол жерде ушундай IT каптар менен управление кылып, анан өзүм аябай кыялдангам. Бишкектен дагы ушундай технопарк ачсакпы деп. Анан ушул Кыялыңыз орунданып турду. Эл иште деп, анан келип ушул жерде ачтык. Кош Каймен келиңиз. жүрүңүз көрө. Ушул жерде 14 000 чарчы квадрат технопарк. Бул жерде 3 000ден ашык резиденттерибиз, компанияларыбыз жумуш орундары бар. 115 кеңсе кылганбыз. 350 open space орундары кылганбыз. Бул жерде 2 кишиден 32 кишиге чейин офистерибиз бар. Көбүнчөсү биз IT компанияларды чакырып, ушул жерде бири-бири менен иштесин деп, бири-бири менен ар кандай жаңы продукттар өсүн деп чакырганбыз. Работает. Бул биздин Microsoft деген разработчиктерибиз, программисттер. Кыргыз бала иштеп атат. Ушул жерде иштешип жаратышат, ар кандай сайттарды Кээбилер кылышат, түнү менен иштейт. аналитика кылышат. Отуруңуздар. Анан бул орундар open space деп коет. Бул жерде мисалы үчүн жөн эле стол менен кресло беребиз да. Анан ушул жерде Шураганга байланыштуу. Болду. Өзү келип отуруп. ооба. Бөлүп тапшырып Камералар турат, бул жерде биз карап турабыз, эч нерсе жок эмес. Же болбосо мисалы үчүн күнүнө бир 4 саатка келип иштеп кетсе болот, түндөсү келип иштеп кетсе болот. Ушундай 9 тарифибиз бар. Ар кандай тарифтерибиз бар. Анан бул деген ошол open space деген биздин программисттер отурган жерлер. Ошол жерде биздин резиденттерибиз. Анан алар мисалы үчүн сүйлөшүп турушат, ар кандай Европа, Америка менен келип ичине келишип, анан өйдө жакка киребиз, кенелерин көрсөтөбүз андай. бири-бирине тоскоол болбош үчүн ушул жерге кирип алып сүйлөшүп. Этпеш үчүн бияка кабина. Оң жакта биз Lalafo деген чоң компания бар. Marketplace боюнча. Биздин резиденттер. Баягы обычный Лалафо. Алар биякта турабы? Они взяли у нас этот, они взяли офис у нас, под них мы сделали офис. Бул жерде 60 кишилик орун бар. Даша, здравствуйте. Наша гражданка. Мы любим нашу работу, мы работаем для пользователей. Как работает? Замечательно. У нас 2 миллиона пользователей, которые каждый день что-то покупают или продают онлайн. И мы очень гордимся, что мы такая самая простая площадка 2 для миллиона это кыргызстанцев. только наши граждане или Только другие? наши. 320 тысяч в день. Представляете? Открывают приложение, что-то продают, покупают. Детская база очень большая, значит. Да. Бул жака буяктан көчөт коелу. Одноразовый тажерноо жатат деп жатат башат. Чтоб ну эми бир сааттан ашып калат. Чтоб жана обеденный немеде сашат. Өзүлөрү чарчаганда, мен чарчаганда келип уктайт да кайра туруп алып барып иштейбишет. Бул жерде болсо баягы подкаст, YouTube дегендер аябай өнүгүп атпайбы? Ошолорго биз атайын студия жасадык. Бүт жабдыктардын баары бар. Аудио, видео, свет, бүт баарын беребиз ушул жерде, бүт кызматтар менен. А бул болсо биздин ар кандай иш-чараларды өткөрүүчү жер. Флаттер деген амфитеатрыбыз 150 кишилик, келиңиздер. Мына ушул жерде ар кандай биздин иш-чаралар өтүп турат. Ар кандай жолугушуулар, презентациялар. Мына сен жасаган робот му? Молодец. Бизден чыгардыңбы өзүңүздү? Тобу менен өзүбүз жасадык. 3D принтер технологиясы, анан ичинде бир канча Инструменттерин кайерден жасадың? Мисалы, колдору, немелер? моделин жасайбыз, 3D модель компьютерден. Андан кийин 3D принтерлер бар, ошолордун жардамы менен күйүп чыгабыз, эритип күйүп чыгабыз. Эритип күйүп Тобу менен пластик. Экологиялык жактан таза пластик, жана жүгөрүнүн крахмалдан жасалат. Кайерде муну жанагы 3D технология кайерде? Өзүң элеби? Бардыгын өзүбүз жасадык, өзүм жасап, өзүм Эч бир заводко, обращаться эткен жоксуң, өзүң эле жасадың.
ички могу немелерин Чиптерди программалоо бардыгын өзүм чогулттум, өзүм жасап чыктым. Ошол. Tanrıca, bu жақта Evin Bank'ın IT sisteminin IT center. Bir yerde bizim işte oradan IT işlerin 20% ile. бул айтишниктер Банкта программасын жасап береді. Можно спросить? Здравствуйте. Да, вот. Наша фамилия, вы узнаете? Скажите, чем вы занимаетесь? Объясните. Я занимаюсь... какую работу выполняете в банке? Скажите. Я в основном занимаюсь привлечением партнеров на маркет Mbank. И как раз таки веду переговоры в основном, заведением партнеров в систему и курирование. Biz IT boyunca Bişkek'e tanışıyoruz gerek. Bizde oturma böyle Amerikan menen işlep akça tala veredi da. Biz oturasıyoruz. Akça biz geçiyor. Amerika'da geçiyor. Бұл жерде екінші этажда біз 250 орын open space даярдадық. 6 чоң конференц-залдарды құрдық. Анан 70 офис аштық. Ana yanından bir yerde bu kabinka gireceğiz. Aynen. Söyleşler olmaydı. Так. Эмне жөнүндө укпайбыз да. Анан баарын ыңгайлуу кылганга аракет кылдык. Отургучу жерлердин столдорун, газеткалардын баары ошо столдордо болот. Мындай атайын будкалар, мындай отургуч, мисалы үчүн жөн эле жолугуш болсо да ошол жерге келип отуруп сүйлөшүп иштей беришет. Анда бизде кандай компаниялар бар? Мисалы үчүн угуп атсаңыз керек, Lights Creative Group, Жаратма деген баягы подкаст Жақта бұл неме. Бұлар жанагы. Олар айтып берсеңізші не болғаны. Ну, YouTube-тан алған награда бар. Қанша миллиард просмотр? 8 миллиард просмотр алғанбыз. 3 жылдың ішінде. Дүние жүзінде англис тілінде кішкентай балдарға контент жасаймыз. Вот здесь снимается на 9 миллиардов просмотров. Изоляциясы менен экен. атайын. Кішкентай балдардың аң сезімін өстіру үшін. Такие кичинекей баланы коюш керек экен да үйрөтүп. Карган кичинекей кызды. Чоң эле кыз окшошпой калды. Азыр неме бар? YouTube-тун правиласы бар. Кішкентай баланы койгондон кийин сөз жанында чоң киши туруш керек. Кішкентай бала жалгыз экранда болгон болбойт. Анткени ал жаш жетелек баланы жалгыз кылган. Түшүнүктүү айтайын деген могу өлкөнүн кичинекей. Бирөөсү кичинекей бала болсо, өкөтөң чоң болуп даяк. Бұл жерде біздің 450 кишилик залыбыз Метахол деп аталат. Ушул жерде биз Урматтуу мекендештер, Борбор кала тургундары, урматтуу ишкерлер, IT компаниялардын өкүлдөрү жана бүгүнкү иш-чаранын ардактуу меймандары. Бүгүн биз жөн гана жакшынакай бир имаратты же жаңы кеңселер борборун эмес, келечектүү жаңы технологиялар мейкиндигин ачып жатабыз. Тагыраак айтканда, өлкөбүздүн өркүндөп өсүүсүнө өлгө боло турган Технопарк IT хабынын тушоосун кесип, байсалдуу сапар тилөө үчүн чогулуп олтурабыз. Заманбап IT хаб баарыбызга ак жолтой болсун. Ошондуктан бүгүнкү жакшы самалык менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздар жакшы билесиздер, өз мезгилинде бул жерде республикабыздын экономикасына чоң салым кошкон фабрика иштеп турган эле. Арадан жылдар өтүп, доор алмашып, мына минтип бүгүнкү күндө заманбап, замандын талабына ылайык демилгелүү, иштин көзүн тапкан, алдыга кадам жасай билген ишкерлердин жөндөмдүүлүгү жана мамлекеттин колдоосу менен бул жай жаңы багытка кадам таштап отурат. Мындай саамалык Кыргызстандын кадимки көнүмүш ресурстарын акыл эс менен туура багытка пайдалануу аркылуу өнүгүү борборлоруна айландыра тургандыгынын ачык айкын мисалы. Бүгүнкү күндө дүйнө ыкчам өзгөрүүнүн үстүндө. Өлкөлөрдүн өнүгүшү бир эле жаратылыш ресурстарына көз каранды болбой калды. Мурда кен байлыктарга бай, же болбосо деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңири өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчтөрү үстөмдүк кылар эле. Азыркы тапта булар негизги факторлор болбой калды.
Себеби биз санарип доор учурунда жашап жатабыз. Башкача айтканда, билим жана технологияны ар кандай жаратылыш ресурсу менен атаандаш ала турган ресурс катары колдонуу жөндөмдүүлүгү алдыңкы планга чыкты. Биз дал ушул өңүттө артыкчылык берип келебиз. Жаңы технологияларды колдонуу жана анын негизинде күчтүү экономиканы түзүү аркылуу өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлашууга болот. Буга дүйнөдө бир топ мисалдар бар. Мурда деңиз же кен байлыгы өнүккөн өлкөлөр үчүн өнүгүүгө жол ачса, азыр IT технологиялары өнүгүүнүн даңгыр жолуна айланды. Өлкөбүздө дүйнө агымы менен бир агууга, жаңы ачылыштардан артта калбоого ар тараптан тынбай аракеттер көрүлүп келүүдө. Мамлекет жаңыча көз караштагы демилгелерди колдоп келатканы дагы маалым. Биз жеке ишкерлердин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымдарын жогору баалайбыз. Мындай демилгелер мамлекет менен бизнестин ортосундагы жетишилген өнөктөштүктүн айкын мисалы болуп саналат. Мындан ары дагы республика боюнча дал ушундай борборлордун ачылышына, завод фабрикалардын курулуштарына мамлекет тараптан шарттарды түзүп беребиз. Эсиңиздерде болсо керек, мындан 2 жыл мурда кирешелерди легалдаштыруу мыйзамын кабыл алып бергенбиз. Мына ошонун натыйжасы менен биздин Өмүрбек Токтогулович сыяктуу көптөгөн бай бизнесмендерибиз капиталдарын легалдаштырып келишип, чет өлкөгө эмес, өзүбүзгө ушундай хабтарды, завод фабрикаларды жана башка курулуштарды кура башташты. Буга чейин ушундай эле мыйзам бир эмес 2 жолу кабыл алынган экен, бирок чийки болуп ал мыйзам иштебей келиптир. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отелди курууга салып жатышат. Мындай иштердин башталышына өлкөбүздө уюшкан кылмыштуу топтордун дагы жок болушу түрткү болду десек болот. Биз мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ошондуктан мындан ары капиталдарыңыздарды өз өлкөбүзгө жумшаңыздар. Салыктарды өз мамлекетибизге төлөңүздөр, мамлекет колдоп, кубаттап гана турабыз. Мына ушул технопарк IT хабы дымактуу идеялар жерде калбай, келечектүү долбоорлорго айланып, ишке аша турган реалдуу ойлорду колдоого ала турган аянтча болуп калат деп терең ишенемин. Бүгүнкү ачылып жаткан хапта жаңы жумуш орундары түзүлгөндөн сырткары инновациялык чечимдер жаралып, глобалдык рынокторго эшиктер ачылаарына, жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралаарына үмүтүм зор. Биз бул сыяктуу иш аракеттерди колдоп коштоо менен колдо бар мүмкүнчүлүктөрүбүздү заман чакырыктарына ылайыкташтырып трансформациялоону, өнүгүүнүн кийинки баскычтарына ыкчам өтүүнү өздөштүрүп, өркүндөтүшүбүз зарыл. Ошондуктан IT коомчулугунан чыккан ар бир демилгени мен колдоймун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылы жогорку технологиялар паркы жөнүндө мыйзамга маанилүү өзгөртүүлөр киргизилип, парктын резиденттери үчүн салык режими мөөнөтсүз болуп өзгөргөн. Муну менен жогорку технологиялар паркынын өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө жайгашкан IT компаниялар үчүн дагы жагымдуу болот. Деги эле стратегиялык милдеттер коюлган санарип өнүктүрүү министрлигине болуп көрбөгөндөй колдоолорду көрсөтүп келе жатабыз. Мунун баары IT технологиясы биздин экономикалык өсүштүн негизи болуп каларына мамлекеттин ишеними жана ар тараптан колдоосу мындан ары дагы сөзсүз уланат. Урматтуу ишкерлер, хаптын резиденттери, биз сиздердин ар бириңиздерден жаңы продукцияларды, жаңы стартаптарды эле эмес, же сиздердин компаниялардын өнүгүшүн эле эмес, Кыргызстандын бүтүндөй экосистемасын өнүктүрүүгө салым кошушуңуздарды күтөбүз. Албетте сиздердин ийгилигиңиздер бул жалпы өлкөнүн ийгилиги. Сиздердин жетишкендигиңиздер мамлекеттин келечеги болгон жаштар үчүн мыкты үлгү, айрыкча IT тармагында алгачкы кадамдарын жасап жаткандарга дем болуп бермекчи. Мына ушундан улам мен сиздерди бул имараттын жөн эле бир ижарачылары болбостон, Кыргызстандын жаңы технологиялык реалдуулугунун жигердүү жаратуучулары болууга чакырат элем. Ошондо гана Кыргызстан дүйнөлүк IT майданында күчтүү оюнчу болууга жөндөмдүү деген ишеним пайда болот. Бул хап эл аралык өнөктөштүккө жана эң негизги
жарандар үчүн социалдык мааниге ээ болгон демилгелер жаралуучу ийгиликтүү жайга айлансын деп тилейли. Ар бириңиздерге чыгармачыл ишдем, жаратман идеяларды каалаймын. Болгон күч кубатыңыздарды, акыл эмгегиңиздерди сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн жумшаңыздар деп айтмакчымын. Технопарк IT хабынын баса турган жолу байсалдуу болсун. Кут болсун.